Assalamu алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эле менин айылым көрсөтүүсү. Биз бул жолкусунда Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Курманбек айыл аймагынын Кара Чолок айылына келип отурабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Аркамда Кара Чолок айылы турат. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте ушул айылдын жашоо, турмуш тиричилиги, айылдын тарых таржымалы кандай турмуш өткөрүп атышат, айыл эли сиздер менен биргеликте таанышканга аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Айылга киргенде эле күнөстө олтурган бир топ аксакалдарга кезиктем. Бул аксакалдар ай сайын чогулуп, айылдын айрым көйгөйлөрүн, бүгүнкү күндө жаштардын таалим тарбиясы менен маектешип, пикир алышып олтурушат. Ошол замат Кара Чолок айылынын тарых таржымалын сурап алууга жетиштим. Hazırlıkta kuş gelsinler, nahilga rahmat gelgenlerge. Şunçalık kutukta uşak sakaldardı. Uzatı neme kılıp uzat kılıp gelgenlerge rahmat. Anamlar bizim halde görsünüz, nadir deyip zonun tübü. Havası da taza, jakşı cep. Karşılık ayda dekayat verdi. Tarıklar demine yaşlar aytmasın, bütün yaş yok demine, aytkameden жаңылып Nimesi kalası, cevap vereymiş balдар hanım. Урматтуу Кара Чолок айылынын аксакалдары, ассаламу алейкум. Элтер компаниясынын жааматы жана телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн Кара Чолок айылына куш келипсиздер. Кара Чолок айылынын аксакалдары, Кара Чолоктун астыңкы аксакалдары отурат. Эми Кара Чолок айылы Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Курманбек айыл өкмөтүндө жайгашкан башында биринчи айыл болот, Кара Чолок деп аталат. Кара Чолок айылы деп аталып калганы бул кылымдардан бери келе керек. Көбүбүз мына аксакалдар эле жакшы билбей калды, эми чынын айтыш керек. Бул кылым карыткан айыл. Кара Чолок деген бир кылымдын арасында Кара Чолок деген бабабыз болгон экен, ошо жет атабыздын бири болгон экен башы. Ошол аты Кадырбек болгон экен. Ушу Кара Чолок бабабыздан таркаган 6 уруу адам эл жашайбыз бу жерде. Мына көрүп турганыңыздардай тоо арасында жайгашкан ар бир колотко ата бабаларыбыз балдарын бөлүп чоң мурун уулу, Баят уулу, Карагат уулу, Эдик уулу деп ушундай бир аттарды берип балдарына бөлүп Кара Чолокту атап кеткен экен. Ушу атадан таркаган балдар азыр ушу колотторду анан көбөйгөндөн кийин мына жайка талаага чыгып, ушинтип көбөйүп, неберелүү чеберелүү болуп, өзүбүз менен өзүбүз көбөйүп, азыр жашап жатабыз. Жашообуз Кудайга шүгүр жакшы. Мурунку заманда эмес, азыркы жашоону өзүңөр көрүп атасыңар, Кудайга шүгүр. Анан арасында Котургаман бар, Байсогур бар, Кудайлат бар, анча-мынча бир-эки үй орустарыбыз бар, бирер үй түрктөрүбүз бар дегендей, ушинтип көп национальный мындай элбиз. Негизи каман деп эсептелгенибиз менен барып солго басыска кошулабыз биз. Аксакалдарыбыз жакшы жака баштап, мына ушу кылым карыткан аксакалыбыз баштап, ушул жерде аксакалдарыбыз баштап, жакшы нерселерге баштап атат. Ушу аксакалдардын арасында азыр эми карып ардагер болуп отурушат мына Камжан ака, Мадиш акалар. Ушу элдин келечеги үчүн мектеп куруп жүрүп, ушулар карып кетти, чачтары агарып кетти. Ар нерселер курулуп, азыр бир өнүгүү жолунда, Кудай буйрса, өнүгүү жолунда. Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Курманбек айыл аймагында 8 айыл бар. Алардын бири Кара Чолок айылында 527 кожолук 2500-дүн тегерегинде калк жашайт. Айылда орто мектеп, спорт зал, медпункт, мечит, калкты тийилүүчү соода түйүндөр бар. Элеттиктер негизинен мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Бизде быйылкы 2021-жылдын жыйынтыгы чыгып, 2022-жылга жаңы башталып атат. 2021-жылкы жыйынтыгы менен айтсак, биринчиден эле ушу түрткү берүүчү грант менен мамлекеттик демөөрчү Топайбызбы ошо түрткү берүүчү грантты айтылат бизге. Ошонун негизинде өздүк салуу менен дагы 1 чакырым, 1 километр жол асфальттанды, ички жолдор.
толук кандуу бүтүрүлүп азыр пайдаланууга берилген. Андан сырткары көптөгөн ушу инвесторлор менен иштешип, араб мамлекетинен келген жардам менен айыл өкмөтүбүздүн салымы менен айылыбызга ушу больница курулуп атат. ФАП деп коебуз, билесиздер, фельдшерлик пункт. Азыркы күндө ачылуу маракесине жакындап турабыз. Жакын күндөрдө буйруса ачабыз муну мекемесин дагы. Толук кандуу бүтүп калды. Анан сууга суу маселеси боюнча ошо 9 чакырым шланг келгенбиз. Ал дагы арабтардын жардамы менен, анан жергиликтүү бийликтин да жардамы менен, элибиздин салымы менен, ошо жаштарыбыздын салымы менен ошо азыркы күндө ал да толук кандуу бүтүрүлүп атат. 75 үй бүлөгө үйүнүн ичинде суу бар, таза суу менен камсыз болуп атат. Бизде кайракы жерлерибиздин бардыгы 2006 жылга чейинки проекттер боюнча ошо каналдар Курманбек 500 каналы деп ошо айыл өкмөтүбүздүн аталышындагы канал башталып, бирок кайсы бир себептер менен токтоп калган. Ал каналдардан эми сууга суу болуп атат да. Жерлерибиз эң чоң полялардын бири, жерлерибиз кайракы, ошондуктан түшүндүүлүгү жогорулатуу максатында бул жерлерди суугатка айландыруу максатында мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселелердин көйгөйлөрүнүн бири ошол да, сууга суу боюнча. Анан ал эсли сууга суу чыгып калган болсо, каналыбыз 2,5–3,000 гектар деген жерлер суугат болуп калат да. Бул жергиликтүү жашаган калкка дагы, айыл өкмөтүбүзгө дагы, мамлекетибиз үчүн дагы чоң бир пайдасы тие турган долбоорлордун бири болмок да. Анан ошол эле бала бакча, мисалы билесиздер, азыр жерлерде районубуздун жетекчиси дагы, өлкөбүздүн башчысы дагы ушу региондорду өнүктүрүү боюнча алгылыктуу иштерди алып барып атышат. Ошого долбоорлор жазылган. Бул дагы өзүлүк салым менен бүтүүчү иш эмес. Бала бакчаларда дагы долбоорлор жазылып даяр болгон. Буюрса чоң үмүтүбүз бар. Ушу долбоорлорубуз да ишке ашып, жакын күндөрү ушу 75 орунду бала бакчаларыбыз дагы курулуп калыш керек деп үмүттөнүп жатабыз. Assalomu alaykum. Qanday? Yaxshimi? Kızbı? Densoqlarınız yaxshi? Aman esan o'tirasizlarmi? O'zingiz qishqiruvda qiynalmay. qiynalgan yo'qmiz, yaxshi bo'lyapti. Бұл айылдың ең күшті фермері, диқаны, механизаторы дейді ғой сізді? Ооба. Бір шаруашылығыңызбен таныштырың. Ma'qul. Men ушул айылдын кулуну болом. Ушул жерде төрөлүп, ушул жерде өсүп, ушул жерде жашап атам азыр. 3 кыз 2 уулдун атасымын. Жакшы барды, Кудайга шүгүр. Мен элчилеп Россияга деле барган жокмун. Ушул жерде туулуп, ушул жерде ушул жерде эле калып, ушул жерде эле эмгектенип, ушул жерде кооператив уюштуруп, айыл чарба кооперативин. Ушул жерде эле бала чакан багып, ушул жерде тирилик кылып атабыз. Элге жардам берейин. Элге жардам берип атабыз. Ушу 2 уулум бар, ушу мага жардам берген. Бири мынантип строительный техникалар иштетет. Экскаватор, КАМАЗдарды. Бир уулум ошо айыл чарбасында, ошо Курманбек айыл өкмөтүнө караштуу дыйкан чарбалардын жерин айдап берип, сээп берип, дыйкандарга ошо жакындан жардам берип турат. Жакшы. Анан эми мен кооператив болгондо ошо кара мал менен алектенип келатам, кара мал багам. Бул жагым болсо Кора сарайым, кой кармайбыз. Бул жактабы? Бул жакта. Бул малканам. Тиги болсо мен сенеп алыбыз. Той сактайбыз. Тиги жакта жылкы кармайбыз. Малыңыз менен бир тааныштырбайсызбы? Жүргүлө кана көрсөтөйүн. Эрте менен эртелеп туруп мал менен занимайбыз, малды карай баштайбыз. Эрте кирип эле ушу эрте менен светти тамызып. Бул жерденби? Бул жерден свет тамызып. Анан карай баштайбыз. Биринчи жемин беребиз. Жемди жедирип бүткөндөн кийин жарым саат тургузуп, анан той бере баштайбыз. Кышы менен ушул жерде турат. Ушул жерде суу ичет, муналардан суу ичет. Ушулардан суу ичип, мына шлангы менен картер бар, ошо темири менен жылдырып сугарабыз. Ага, бул канча малыңыз бар? Азыр 30 мал менен неме кылабыз да. 30 малымды карайм. Кандай той айткандай көрсөтпөйсүзбү эми? Жүр Казыбек, мына жактан келип
биздин той сактаган жерлерибизди да көрө. Мурун бир 5-10 жыл мурун сыртка жийчилик жаан чачын көп болчу эле анда. Бир 20-30% чирип кетчү эле тоюттун. Ал кыйналчу элек. Чиригин жедирген болсоң малга да зыян болот экен. Азыр эми мындай немелерди куруп алып, ушул жерде курук сактап, чиритпей малга берип, ашканы да кийинки жылга да тура берет. Эми Кудайга шүгүр эле, мен эч кандай жалообум жок. Аллага миң мәртебе шүгүрчүлүк кылам. Ошо дыйканчылык менен эле балдарды окуттук, кыздарды окуттук, баардыгын кыздарды турмушка бердим, балдарды үйлөп атабыз. Баардыгы жакшы эле, Кудайга шүгүр. Жылкыларыңыз дагы улакка жарайбы буларыңыз? Ооба. Өзүн эле кара байырдан окшойт. Ошо кара байырдын эле Сымдуу экен, Ооба. Эми булар азыр өспүрүм да. Булар экөө өспүрүм. Бир 2 жылдан кийин жарап калат булар да. Улакка, Ооба. Анан эми жүрдү. Эми бул жакы карамалдыкын көрсөттүм, эми койлордукун да көрсөттүм. Казыбек эми муну бул жагын болсо отдельно турганы койлор үчүн бияк. Койлорго, Үстү койлорго тоют. Асты өздөрү постоянно астында турушат. Суук да болсо ичкери кирип кетет. Муну биринчи комнатасы болсо жем сактайбыз. Күзүндө ошо бир 5-10 тонна жемге даярдап алабыз. Ошону ошо бир маалдан берип турабыз. жакшы экен. Койлоруңуз дагы семиз болуш керек. Койлорубуз жакшы эле, эттүү эле. Жанагы ушу кой багытындагы деп калдыңыз, кой деп калдыңыз. Жанагы гисар деп коет го? Ооба. Гисар алып келелек биз. Эски эле өзүбүздүн эле ошо пародадан кармап жүрөбүз, эски пародадан эле. Негизи ошону да кармаса болчу. Эми ошого пландаштырып атабыз. Балдар менен сүйлөшүп, ошол асыл тукум жагына, мына пародисти жагына өтсөк, эт багытында, сүт багытындагы деген жагына өтсөк деп турабыз. Ага чейин мына фундамент кылып, кичине көбөйтүп алсак, анан кийин нарагына улап кетсең, пародистилерди эт багытында, сүт багытында алмаштырсаң болот экен. Анан эчтеке жокто эле биринчи эле пародистиге өтүп алсаң, нарагына жылыш кыйын болуп калат да. Кыйналып калат. Кыйналып каласың. Абдан жакшы. Ага. Ушунда эми калгандарын да көрсөтөйүн, жашоо тиричилигимди көрсөтөйүн. Сонун. Негизи айылдын четинде. Мына менин техникам. Болду, Ошол немеден Айыл банктан алганбыз, кутулуп бүткөнбүз. Муну кичинекей балам ошо элдин кызматында. Бардык сайман. Жерлерин айдап берет. Бардык саймандары бар. Элдин жерин айдайт, чөбүн орот, престе таңгактайт, бардыгын бүтүрөт. Акел таш берсе таш берет. Ушул эми биздин кызмат ушу. Анан эми мен буларга ошо баш көз болуп эле башында ошо запчасын ташып, тетиктерин ташып берип эле жүрөм мен. Ташуучу болуп тең. Ташуучу болуп эле жүрөм. Азамат ага. Эми биз дагы барайлы эми. Чындыгында короңуз үлгү алчу коро экен. Кой десе кой бар экен, мал десе мал бар экен. Жылкы. Кудайга шүгүр, эми кыргыз эл журт кармаган нерселерди баардыгын эле кармап келатабыз биз деле. Ошо жылкы, кой, баардыгы, карамал баардыгы эле бар. Макул эми. Макул болуптур, тынч болгула. Өзүңөр да жакшы жетип алгыла, тынч аман болгула. Элибиз, журтубуз аман болсун, тынч бололу. Сон. Бар болуңуз. Бул айылда жүрүп, мен өзгөчө мына ушундай кийимдер турган жерге кезип калдым. Бул жер кайрымдуулук үчүн атайын ачылган жер. Бул айылда ошол эжекелерибиз кандай десем, инициатива көтөрүп, демилге көтөрүп, мына ушул ишти жолго коюшкан. Кантип баштап калдыңыздар да, эжеке? Бул идея биринчи ушул мына айылда биздин ошол биринчи айымдар группасын түзөлү деп, анан айымдар группасын түздүк. Анан айымдар чогуу отуруп, ошо бир иш башташ керек деп өзүбүзчө бир немелерди план кылып, анан ошол пландан келип чыккан нерсе. Анан биз ошол баягы ылдый жакта деле секонд-хенд магазиндер барды. Башка мамлекеттен келген, дарыланып келген кийимдер деле барды. Биз ошолордон көрө өзүбүздүн азыр өзүбүздүн кийимдер таза. Барлыгы бир-эки кийип, анан батпай калган кийимдер азыр кийим көп. Батпай калган кийимдер көп.
азыр элдин баардыгы жетишкен, анан анча мынча арасында эми баары тегиз эмес, жетишпеген үй бүлө болот. Ошолорго кичине кандай кылып жардам берсек деген ой менен анан ушул нерсени ачтык. Анан буну ачкандан кийин спонсорлор чыкты жакшы, Кудайга шүгүр. Анан эл дагы жакшы колдоду. Ошондо эжеке бул жердеги кийимдер керек болсо бекер алып кете беришеби ушундай? Бул жердеги кийимдин баардыгы бекер. Бекер, ким муктаж болсо келип өзүнө ылайыгын алып кете берет, баардыгы бекер. Биз ошо бир айтканбыз, керегин ал, керек эмесин ошол жерге алып келип койсо, акчасын алып келип койсо, керектүү адамдар алып кете берет деп. Бирок жакшы, элге жакшы эле жардамы тийип атат, элдин баардыгы ыраазы. Анан спонсорлор дагы мына 3 ай болуп калды иштеткенибизге. Спонсорлор дагы мына ылдый жактан дагы спонсорлор жакшы жардам берди. Элдерге реклама кылып, элдердин баардыгы ыраазычылыгын берди. Анан мына кече жакында эле биз тааныбайбыз. Ушул сөздөн сөз чыгып атып, мына Бишкектен бирөө мына 10дон ашык куртка бериптир, кышкы куртка. Сонун курткаларды, көйнөктөрдү бериптир. Биз ошолорду дагы мына мектеп окуучуларына, кыйналган үй бүлөлөргө бердик. Эми бул бир эле биздин Карачолок үчүн эмес, бул жагын Октябрьскийге чейин келип алып кетип атат. Жогору жагы Канжыга, Аркангел, Каралма, Катаранкыдан келип алып кетип атат. Биз ошого дагы шүгүр кылабыз. Элге жардамыбыз тийгенине шүгүр кылабыз. Булар жаңы элеби эжеке? Булар баардыгы жаңы. Иркутскийден ошо спонсор болуп Иркутскийден келдим. Эт кеткасы менен. Охо, сонун го булар. Булар ошо мына эт кеткелери менен баардыгы. Спонсорлорубуз жалаң жаңы кийимдер да кийилбеген. Жаңы кийимдер ушул эл бизге патасын берсе болду, эл ыраазы болсо болду. Ушул жетишпеген үй бүлөгө биздин ошо пайдабыз тийгенине сүйүнөбүз да. Жакшы жардам берди. Мына ушул нерсени башка айылдарга дагы жайылса болобу? Негизи баардык эле айылдарда ушул үйдө баягы кийилбей калган же кичинекей келип калган кийимдерди, таза кийимдерди ушундай бир дүкөнчө ачып, ушундай бир жай ачып кайрымдуулук жасаса болобу? Кайрымдуулук жасаса эң сонун жакшы болот. Азыр мына бизди колдоп чыккандар көп болуп атат. Өзүбүздүн айылга деле ачсак болот экен да деп. Себеби бир эле биздин айыл эмес, ошо ылдый жактан, жогору жактан келип атат да, тоодон келип анан биз деле айылыбызга ушундай ачсак болот экен да деп баардыгы сүйүнүп кетет. Кудай кааласа ачабыз деп ушундай кылып айтып атышат. Анан ачса болот, эмнеге болбойт? Азыр баардыгыбыз эле ашыкча кийимди үйдө түйүп отургандан көрө ушундай жерге алып келсек жакшы эмеспи? Бекер азыр кийимдин баардыгы таза. Анан Американын багындай дарыланган кийимдерден көрө бизге эң жакшы. Бул жер аябай толгон болчу дагы калбаптырынан Нурила дагы ошол Россияда иштеген экен, ошол жактан дагы жалаң мектеп формасын алып келген экен. Мектеп формасын бул канча баланы кийиптиң Нурила? Разы болчун деп колубуздан келген кылабыз. Жакшы эле жардам берди. Балдардын баардыгын кийинтип, сентябрга кийинтти бул. Бир көрөлүчү эжеке? Кийимдерди көрсөтүп болобу? Болот. Мына ошол ипкасы менен, мына жаңы. Сонун экен. Анан мына мектеп формасында мына шымдар бар. Кичинекейлер экен да булар, Кыздарга. Кыздарга. Булар да эт кеткасы менен. Жаңы экен да булар. Жаңы. Албетте, кыргыз эзелтеден жакындарына колунан келген жардамын берип, боор тарткан кайрымдуу эл болгон. Бул түшүнүк тагыраак айтканда кайрымдуулук алардын улуттук аң сезимине терең сиңип, атуулдук милдетине айланган. Ошондой эле ал адамдын асылдыгын, улуулугун аныктап, коомдогу биримдикти, ынтымакты камсыз кылып турган. Ошолун сыңарындай Карачолок айылынын тургундары кайрымдуулук кылууда үлгү алаарлык айылдардын бири десек болот.
Айылдын чакан болгон маданият үйү бар. 3 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Элмурат Мамбетов мырза айткандай, бул жерде бактылуу энелер тобу, жаштардан куралган жаш тилек тобу, ошондой эле кызгалдак бийчилер тобу бар. Алар ар дайым өнөрлөрүн элге тартуулап, айылдын маданиятына салымдарын кошуп келишет. Эжеке, бүгүнкү күндө ушу чеберчилик менен алектенип экенсиз да? Негизинен эмнелерди тигесиз? Негизинен көбүнчө төшөктөрдү тигем. Заказ боюнча ким заказ кылган болсо ошол төшөктөрдү ар кимдин көңүлүнө карап кылып берем. Кыздардын септерин? Кыздардын септерин кылып берем. Ошо. Башка колумдан келген көп нерселерди эле кылам ошо. Аял кишиге керектүү нерсенин баардыгын кылса болот аял деген. Сон. Эжеке мына артыбызда турат го мына, төшөктөр, Бул эми королевский үйлөр деп коет. Ошондон тигилген төшөктөр, булар деле заказга кылынган. Ап келип ар ким өзүнүн көңүлүнө жаккан ушундай кылып бер деген болсо, ошолорун кылып берем. Кыздардын себини даярдап берем. Ал наркысы болсо, эми азыр бамбук тешип, ошондон төшөк кылып атышат. Баардыгы эле миң курак делип, ар убактын өзүнчө модасы менен кетип атат да, ошол боюнча болуп атат. Сиз чеберчилигинизде ушу түстөрдү тандоодо, ушу курактарды кураштырууда эмнесине көңүл бурасыз да? Эми ар бир чебердин өзүнүн усулу болсо керек. Биринчиден ар бир эменин материалдын өзүнүн эмесине карайбыз да, жарашына. Жарашына карап анан ошого карап эме кылабыз. Базардан өзүм тандап алып келем курактын материалдарын. Анан ошол боюнча кылам. О, кемзелдерди да даярдайсыз? Ооба, кемзелдерди
заказ боюнча кылам. Себеби мен үйдө эле отуруп үйдө иштейм. Шаарга түшүп же эмелерге шыяларга барып иштей албайм. Үйүмдө эле дайым эле ушу үйүмдө заказ алып үйүмдө кылам. Кандай заказ келсе ошону кыла берем. Чеберчилик менен ушу сиздин жолуңузду улап кеткен кыздарыңыз же баягы кайнененин зубаласынан деп келиндериңиз үйрөндүбү? Кыздарым үйрөндү. Могул кызым Москвага чейин барып шыяларга иштеп келди. Анан азыр могул курактардын баарын кошо кылышат. Кайсыл куракты кармасам, кайсыл нерсени кармасам, ошонун баардыгын кылышат. Эжеке, мына бул кемзелди канча сомго балайсыз? Анан ошо кыздардын себин даярдап бергенге канча сомго балайсыз? Анан буйртма бул айылдан түшөт да. Ооба. Анан бул айыл элине жеңилирээк болобу же сизден башка же эч ким жокпу дегендей? Эми мен айылда ким бар экенин деле биле албайм. Мынул төшөктөрдү мен базарга караганда арзаныраак кылып, өзүбүздүн шартыбызга карап туруп кылып. Андай эле кымбатчылык болбосо керек деп эле ойлойм өзүбүзгө. Анан бул кемзелдер деле базарба адам ылдый болот да дайыма. Себеби үйдө тиккенден кийин үйдө ошол айылдын шартына карап болот. Ошондой кылып тигебиз. Айылдыктарга капчыгына жеңил деңиз, Жеңил. Бүгүнкү күндө Карачолок айылынын баары эле сизге буйртма берсе керек. Келип турат, Карачолоктон келет да, башка жактардан да заказ түшкөн жерден алып. Буйртма түшкөн жерден. Эң сонун урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгында Наркан эжеке окшоп айылда ушул илгери апаларыбыз колдонуп келген ушундай ууз чеберчилик менен бүгүнкү күнгө чейин унутка калтырбай, жаштар үйрөнүп калсын, кыздарыбыз, келиндерибиз үйрөнүп калсын деген ниет менен бүгүнкү күнгө чейин ушу мынау Союздун тигүүчү машинасы болуш керек менимче. Союздуку. Ошо өзү менен кошо алып ушуда эле тигип жүргөнүнө бали дейсиз. Азаматсыз эжеке. Рахмат. Сиз жашы үйрөнүп калганбыз, жашы деле мага жетейин деп калса керек. Бирок үйрөнүп калган машинадан чыгыш кыйын да. Муну машиналарга жаңы машиналарды иштете албадыңызбы моундай? Иштетип атабыз, анан эми аны иштеткен менен буга үйрөнүп калган адам ага көп отура албайт экенсиң да. Өзүбүздүн машиналар жакшы. Баары колго үйрөнгөнү жакшы деңиз, Ооба, үйрөнгөн машина жакшы көрүнөт экен. Ушул эски машинада эле отуруп атам көбүнчө эле. Наркан эженин чеберчилигине күбө болдум. Эжекебиз учурда чарчадым, чалыктым дебестен, кыздарына үйрөтүп, айылда ким үйрөнөм десе жок дебестен, өнөрүмдү, чеберчиликти үйрөтүүгө даярмын дейт. А мен болсо андан ары айылдык спорт залга бет алдым. Бул жерде айылдын намысын коргойм деген идиргиси күч жаш муундар машыгып жатыптыр. Улан агайым, бул жерде балдарды күрөшкө даярдайт экенсиз. Канча жылда болуп калды? Быйыл 6-жылда. 5-6 жылдан бери, 5-6 жылдан бери. Эми кышында моундай шарт түзүлүптүр. Эми чакан айылга мындай чоң зал салыш деле кыйын да. Бул идея каяктан келди? Кантип салынып калды бул? Бул идея ошо айыл аксакалдар топтолуп, эл журт топтолуп, ушул жерде спортко кызыккан балдар топтолуп, спортсмен балдары. Ылдыйдан неме келди? Кандайдыр бир ушу айыл жергесин өнүктүрүш керек. Айыл жергесиндеги балдар күчтүү болот. Ошо балдарды кандайдыр бир спирт ичимдиктен, сигареттен ошо алыс болуш үчүн ушуну демилген үчүн колдоп чыгышты эл. Азыр сизде канча жаштан канча жашка чейин балдар машыгып атат да? Бул жерде Канча бала бар дегендей? Бул жерде почти 2-3 класстан баштап 11 класска чейин. Калгандарды 11 бүткөндөрү кетет нарак-баракка. Спортту улаган улап кетет, улаган улабайт, ар кандай. Ийгиликтер кандай болуп атат анан? Ийгиликтер жакшы. Көптөгөн эл аралык международный турнирлерден чемпион болгон балдар бар арасында. Областной, районный турнирлерден чемпион болгон балдар бар. Асты Москвага барып келдик. Этеги Тажикстан, Өзбекстан, Ташкент шаарларына барып келип, күмүш медаль, коло медалга алып келип атабыз. Өзүңүз тарбиялаган балдар болуш керек менимче. Ооба, бир турнирде өзүмөн чыккан бар жогу. Өзүм баштагам.
башынан баштап этегине чейин азыр шумалга чейин келип чыгып атабыз азыр. Алдыга кандай план болот ат ага? Ошо жөнүндө айтпайсызбы? Астыга пландар эми балдардын спортко кызыгуусу жакшы. Айрыкча грек-рим күрөшү өтө өнүгүп жатат Кыргызстанда биздечи. Астыга ушу чемпионат Киргизияларга, мирлерге, Азияларга, олимпиадаларга үмүт чоң бизде. Ошого талыкпай эмгек кылып жатабыз. Мына Акжол Махмут деле олимпиада чемпиону болду да. Эми ушуну мындай кандай десем, ушуну устат катары көрүп, ушудан үлгү алабыз деген балдар барбы? Идиреги күчтүү балдар. Акжол Махмудов, Калы Сулайманов деген балдар бар. Жоламан Шаршембеков, ошого жетебиз деген үлгү алган балдар бар жерде. Ошо Абдан жакшы. Мына залды дагы бир аз жасаш керек экен, зал эми жаңы башталды, бул башталган 2 жыл болду. Капитальный ремонт кылыш керек. Дагы фондто акчалар болуп калса да, элден, нарактан, өкмөттөн жардамдар болуп атат. Кудай кааласа 1-2 жылда бүтүп калат, полный. Ишке кирип калат. Жакшы ага. Ага эми өзүңүз мына балдарды бир кандай десем баягы ыкмалар деп коет го. Көрсөтүп бир телегөрүүчүлөргө, биздин телегөрүүчүлөргө көрсөтпөсү балдардын бир күчтүүлүгүн. Эки баланы кайсы балдар жакшы күрөшүп атат бүгүнкү күнү? Бүгүнкү күнү Сайпидин Марсель деген бала бар мына. Жанында соперниги Абдымаман Апулу Байдөлөт деген бар. Сапарбаев Нурбол деген бар. Ошолор бир күрөштүрүп көрбөйлүбү? Телегөрүүчүлөргө бир. Майли. Сиздин бир машыктыруучу кандай деп коет? Кандай усулуңузду схватка алсак же прям показательный көргөзүп. Болот, болор. Гел, Марсель. Нурбол кел. Бул бала көптөгөн эл аралык турнирдин жеңүүчүсү, чемпион бала өзүчү. О, сон. Бул областной, районныйдын алып жүргөн бала. Бул дагы жакшы бала. Күчтүү балдар окшойт, Кана күрөш көрүлөчү телегөрүүчүлөргө. О. Качерга, вертушка, прогиб, приемдарды көргөзүлө. О. Жакшыраак таза жасап үйрөнөт балдар. Мындай учурларда кокус татып алуу деген эрежелерин караштырып турасызбы? Аны обязательно караштырып турабыз. Антпесең, кээ бири таянып чөт, кээ бири чочуп кетип, коркуп кетет. Колдор сынып кетиши мүмкүн, кабыргалар сынып кетиши мүмкүн, кулактар сынып кетиши мүмкүн. Аны карап турабыз. Ар бир ыкмага защитасын коебуз. Кайсы приемга кайсы кетип атат, полный. Баарын айтып турабыз. Азаматсыңар жигиттер. Келелечи. Мына чындыгында бул жакта Карачолок айылында жүрөбүз. Бул жакта Улан ага бул жерде ушул балдарга өзүнүн ушул тренерлик, машыктыруучу агай катары ушул жаштарга тарбия берип келатат экен. Азаматсыңар жигиттер, келечекте дүйнөнүн чемпиону, олимпиаданын чемпиону болушуңар тилектешпиз. Сон Азамат ага, эми ушинтип жаштарды тарбиялап жолго коюп жүрө бериңиз. Рахмат сиздерге да ушинтип. Сиздин баягы сабагыңызга тоскоол болбойлу анда. Биз баралы. Макул. Хоп, сизге ийгилик. Алыскы Жалал-Абад областынын Сузак районунун Кара Чолок айылына болгон сапарыбыз соңуна келип турат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр бул айылдын жашоо тиричилигин, тарых таржымалын жана өзгөчө кармандар инсандарды. Эмне дейсиз? Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Баса өз айылыңызды менин айылым көрсөтүнөн көрүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Аман болуңуздар.